رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Беримдүү, ырайымдуу жараткан Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө анын тынчтыгын, саламын, берекесин тилөө менен биргеликте кармаган орозоңуздар, кылган ибадатыңыздар кабыл болсун деп бүгүнкү эфир кайрадан сиздер менен биргеликте. Ал эми бүгүн биздин куттуу эфирдин коногу коомдук ишмер, илим талап кылуучу Айжан Акылбекова айым келип отурат. Кош келипсиз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алейкум салям ва рахматуллахи ва баракатух. Эң биринчи убакыт таап келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Деги эле адамдын жанында жүргөн адамдар, Омар каттап айткандай, сен ким экениңди айтыш үчүн анын досу жетиштүү болот деп айтат эмеспи? Адамдын айланасындагы адамдар ага кандай таасир берет? Бүгүн ушул темада сүйлөп берсеңиз. Меримдүү, ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштаймын. Аламдардын жаратуучусу Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Анын элчиси, кулу, сүйүктүү пайгамбарыбыз Hazreti Muhammad Мустафага Алла Тааланын салават саламдары болсун. Бардыгыңыздарды айлардын султаны болгон ыйык Рамазан айы менен куттуктаймын. Аллах Таала ушул мүмкүнчүлүктү бергенине чексиз шүгүрлөрдү келтирүү менен бүгүнкү убакытта туура пайдаланууга аракет кылалы. Чындыгында адамдын чөйрөсү ага бир сырткы факторлор менен таасир берет деп көптөгөн алымдарыбыз айтып келет. Ошондуктан адам Кудайды таанып, билим алып, көкүрөгү кеңейип дегенде руханий бир даражаларга көтөрүлгөн сайын өзүнүн чөйрөсүндө кимдерди угуп жатат, кимдерди көрүп жатат, кимдерден азыктанып, таасирленип жатат, буга көңүл бөлүүсү өтө зарыл маселелерден болуп эсептелет. Чындыгында анткени адамды көрүп бир нерселерди кабыл алат. Шыктанат, адаттарды үйрөнөт. Акыйкат. Бир адамдын жанында 2 саат отуруп калсаң деле, ошол адам тамак жегендей жеп баштооң мүмкүн. Анын бир сөзүн алып калышың мүмкүн. Ошондуктан адам баласы жашоодо албетте мамилелерди кылууга муктаж болот. Ал өзүнчө бир чөлгө барып жашай албайт. Анткени адам динин көргөзүш үчүн, адебин көргөзүш үчүн, илимин көргөзүш үчүн башка бир адам талап кылынат экен. Бирок ошол адамдар менен алака кылууда айрыкча аял киши өтө зарыл болгон гана алкакта мамиле кылуусу дурус болот экен. Анткени аял мырзаларга караганда башкача таасирленет экен аялдардан. Ошондуктан ушул илим жолунда жүргөн аялдарга, Алла Таалага жакындайын деп аткан адамдар чөйрөсүн өтө кылдаттык менен иргөөсү илим жолунда зарыл маселелерден болуп эсептелет экен. Сонун кыргыздын жана философиясындагы сыныктан башка баары жыгат деген сөздү далилдеп өттүңүз окшойт. Айтсаңыз, деги эле дос насаатчы болуш керекпи? Дос дегенибизде биз азыр сөзгө өтө маани бербей, сөздүн төркүнүн түшүнбөгөн бир катмар пайда болду го биздин коомдо. Албетте сөздүн төркүнүн түшүнгөн, адамдын кабак кашынан байкаган, өзүнүн адебин көзөмөлдөгөн адамдар өтө көп, Аллахым ыраазы болсун. Бирок ошол эле Алла Тааланы тааныйм деген, илим алып жүрөм деген адамдар деле анча-мынча сөз төркүнүн түшүнө бербейт, сөзгө маани бере бербейт. Адамдын этегин силкеп туруп кеткенин байкабайт, кабагы бүркөлө түшкөнүн байкабай калышы мүмкүн. Ошол жаатта дос деген сөз дагы өзүнүн маанисин балким мурункудай сактабаган сыяктуу. Дос дегенибизде биз ушул мусулмандык өңүттөн карай турган болсок, акыреттик дос, анан дүйнөлүк дос дейли. Дүйнөлүк дос дейли. Дүйнөлүк дос дегенде бул кандай десе, сага ошол учурда зарыл болуп жаткан адам, ким менен алака кылуу зарылчылыгы пайда болсо. Маселен, сиз экөөбүз группалаш болуп калдык, 3 жыл, 4 жыл чогуу жүрүүгө туура келди. Кайсы бир деңгээлде экөөбүз дагы дос деп айтсак болот. Бирок экөөбүздүн ошол эгерде дүйнөлүк гана бир максаттар менен байланышкан болсок, маселен, чогуу илимий ишти изилдейли, чогуу практикага баралы, чогуу бир китепти бүтүрөлү дегенден тышкары бизде бир бийик максат болбогон болсо, ошол кызыкчылыгыбыз түгөнгөн жерде достук мамиле дагы түгөнөт. Акыйкат. Ал эми акыреттик дос деген эмне десе, акыреттик дос бул дүйнөдө диндин көркөм адебин бири-бирине сунуштап, бири-бирин Алла Таалага түртүп, озуп кеткен болсо, досун Алла Таалага тартып, бул дүйнөдөгү кызыкчылыктары бүткөн жерден дагы
ошол адам Алла Таалага жакын болсо, Алла Тааланы эстетип турган болсо, анын адаттары, абалы, анда ошол адам акыреттик дос. Качан акыреттик дос? Качан сенин досуңдан сен өзүңдүн дүйнөлүк кызыкчылыктарыңды дагы ала албайсың, бирок ошол адам Алла Таалага жакын, Алла жолунда кызматта жүрөт, Алланын ыраазычылыгы үчүн бир иштерди кылып жүрөт. Сен ошол адамды ал Алла Таалага жакындап жаткан үчүн жакшы көрөсүң. Ал Алланы жакшы көргөн үчүн жакшы көрөсүң. Өзүңдүн эч бир кызыкчылыктарыңды көзгө tutпайсың. Бул акыреттик дос болот. Сонун жооп болду. Балким көптөн бери мен угушум керек деген сөздөрдүн бирөөсү болду окшойт, ыраазычылык. Бизде азыр сөзүңүздөн улам бир нерсени түшүндүм. Дүйнөлүк жана акыреттик дос болуш үчүн бизде бир нерсе пайда болуш керек. Ал деген сөз Аллах ыраазылыгы үчүн. Ооба. Демек, Аллах ыраазылыгы үчүн болгон достук бул кандай болот? Аллах ыраазычылыгы үчүн болгон достук бул дүйнөнүн кызыкчылыктарын көзгө тутпайт, бул акыреттик кызыкчылыктарды көзгө тутат. Бул дүйнө бир өтмүш экенин, көпүрө экенин, өтмөк экенин билет дагы. Акыреттик дос бул дүйнөдө досун эгер өзүнүн абалы ошого акыбалы жеткен болсо, анда досун Алла Таала сүйгөн нерселерге жетелейт, түртөт. Алла Таала тыйган нерселерден тыюуга ошол досу дагы кандайдыр бир себепкер болушу керек болот. Эгерде менде баары жакшы болсун, мен адамдардын көзүнө жакшы көрүнөйүн деп досундагы болуп жаткан күнөөлөргө көзгө жума турган болсо, же болбосо досундагы болгон Алла Таалага болгон сүйүү, ыраазычылык, Алланы таануу деген нерселерге кайдыгер мамиле кыла турган болсо, анда ал адамда дүйнөлүк гана кызыкчылыктары бар адам, өзүнүн напсисинин кулу, анын достугунда напсинин үлүшү бар деп айтсак болот. Сонун деги эле ошо кемчилдикти айтуу дейли. Мисалы, мен жакшы көргөн досум, акыретте 5те 1 көрө турган досум бир кемчилдикти кылды. Ошону кандай деңгээлде жеткизиш керек? Деги эле бул адепте кандай сөз айта алат элеңиз? Биздин динибизде айтылат го, бирөөгө элдин көзүнчө айткансың бул акарат болуп эсептелет деп. Акыйкат. Биз ушул нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек экен. Ар бир адам кемчиликтүү, ар бир адам күнөөкөр деген сөздү угабыз дагы, бирок мага бул тиешеси жок деген өңүттө кабыл алабыз да. Макул, булардын баардыгы күнөөкөр, ушу мен жүрөгүм таза да деген өңүттө айта беребиз. Чындыгында Аллахым кечирген болсун. Аллахым бизди шерменде кылбасын бул дүйнөдө. Болгону биздин кемчиликтерибиз башкаларга көрүнбөй жаткан болсо, Аллах Таала жабуучу сыттыр сыпаты менен гана өзүнүн рахматын берип аткан болот гана. Жаап койду. Ошол үчүн биз адамдарга жакшы көрүнүп жатабыз. Демек, эгерде чындап сен бир адамды Алла жолунда бараткан үчүн, ал Алла Тааланы жакшы көргөн үчүн, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга бир махабаты бар болгонун, анын бир ыкласын байкаган болсоң, анда сен ошол адамдын аркасынан түшүп, жөлөк болуп берип, ал бара жаткан жолдо тепкич болуп жонуңду тосуп бергенге даяр болушуң керек. Ошол жолдо сөзсүз гана мактоолор гана болбойт. Ал жолдо досум, Алладан корк деген эскертүүлөр сөзсүз болуш керек. Анткени пайгамбарлардын миссиясы ушул болуп атпайбы? Эскертүү, сүйүнчүлөө, өзүнүн жашоосу менен көрсөтүп кетүү. Биз пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламды ээрчүүчү үммөтү катары ошол пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдан бир үлгү алып, досубузду кайра кайтарууга, анткени ар бир адам жаза басат, ар бир адам тайгаланат, күнөө кылып алат, адашып кетет жолдон. Ошол учурда досун келип мындай чырак кармап берип, жонун тосуп берип, таяк берип суудан чыгарып алып деген адам, бул ошол чындыгында насаатчы. Башкаларга мактап аркасынан, бирок өзү жалгыз болгондо досум, сен Алланын жолунан тайып бара жатасың деп чын ниеттен эскерткен адам болот. Сонун. Балким мен байланышкан адамдар, менин айланымда жүрөмдөгү адамдар, мен ойлогондон деп айтсам туура эмес болуп калат. Деги эле ошо динден алыс болсо, мен ал адамдарга аракет кылганым жакшыбы же кол үзгөнүм жакшыбы? Адамдан, анан абалдан көп нерсе көз каранды болот го, бирок биз себептер ааламында жашап жаткандан кийин кайсы бир деңгээлде Кудай Тааланы туура таанып алган болсок, туура акыйдабызды коюп туура таанып алган болсок, аракет кылып көрүшүбүз керек. Албетте жүрөктөрдүн ээси Алла Таала.
биз бир адамды каалап эле жүрөгүн ачып динге жетелеп келе албайбыз же динден чыгарып жибере албайбыз, Аллахым сактасын. Таасир бере албайбыз. Болгону бизди Алла Таала ушул ааламда себеп катары колдонот. Ошондо биз инсанга, Алла Тааланын бардык жаратылган макулуктарына жакшы себеп болууга аракет кылуубуз зарыл болот. Бирок ошондо дагы адеп сактоо менен, элдин көзүнчө сындырбай, элдин көзүнчө сен билген анын бир күнөөсүн же болбосо кемчилигин ачыктабастан, бардык көздөн далдоо. Анткени Алла Таала кааласа, ар бир адамдын жүрөгүндө жашырылган жаман нерселердин бардыгын билет. Ал шерменде кылгысы келсе, жашырынып жаткан жериңден дагы чыгарып туруп шерменде кылып коет. Ошондуктан биз эгер акыретте Алла Таала күнөөлөрүбүздү, кемчиликтерибизди жашыруусун кааласак, анда бул дүйнөдө адамдардын күнөөсүн, кемчилигин жашырууга аракет кылышыбыз керек. Дагы динден алыс болгон адамга дагы ошол абалга жараша, балким ал бир нерсеге муктаж болуп турса, муктаждыгына жардам бере ала турган болсоң, биринчи ошол муктаждыгына кол сунуп, көйгөйүн чечип берүүгө аракет кылып, диндин көркөм жагын көрсөтүүгө, ненавязчиво деп коебуз го, үстүнөн түшпөй, өзүңдү андан жогору койбостон, балким өзүңдүн бир мисалдарың менен мага дагы кыйын болду эле, мен да адаштым эле деген баягы өзүнүн жолун таап, ачкычын таба алсаң, анан Алла Таалага таянуу менен аракет кылып көрүш керек болот. Калганы Алланын колунда. Бүгүнкү эфир мен ойлоймун, Рамазан айындагы жанагы ар кандай убакыттарды кетирүү, жамаатташып топтошуу, жана ушул сыяктуу эле жанагындай ар кандай бир жыйындарга баруу деген жолдо жүргөн эже сиңдилер үчүн аябай жакшы, мен ойлоймун, аябай жакшы бир маалыматтарды ала алдык. Келип бергениңизге, убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жараткандан илимиңизге береке жана зияда кылсын деп тилейбиз. Ар бири пайдалуу жана кыргыз элинин эрке кызы болуп жүрө бериңиз деп дуа кылабыз. Аллахым ыраазы болсун. Урматтуу эже сиңдилер, бүгүн дагы эфирибизден дагы бир мыкты, бир жакшы, бир пайдалуу эфирлердин бири болду деп эсептеймин. Анткени мен өзүмө жеке көптөгөн маалыматтарды, пайдалуу, жакшы сөздөрдү уга алдым. Жаратканым ар бирибиздин кылган ибадаттарыбызды кабыл кылып, жакшы жолдон адаштырбасын, шерменде кылбасын. Ар бирибиздин айланабызда бизди акыретке түртө турган достор пайда болсун деп дуа кылуу менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыгын чыгарабыз. Кийинки эфирлерден жолукканга чейин ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылыктар гана боло берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. رمضان يا رمضان رمضان يا